Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Бүгүн бизде конокто жаңы адис, кейс менеджер деп айтылып кетет. Дамира, саламатсызбы? Саламатчылык. Аябай заманбап бир кесип окшойт. Айтып бериңизчи, көбүрөөк кененирээк маалымат бериңизчи өзүңүздүн кесибиңиз боюнча. Мен негизи өзүм диплом боюнча медайым болом. Медсестра общего профиля деп, бирок көп жылдан бери уже кургак учук, туберкулез оорусу менен иштейм, ошо бейтаптар менен иштейм. Менин кесибим, менин адисим ошол кургак учук менен ооруп калган адам башынан баштап аягына чейин ошол адам менен дарыланып чыкканга чейин Кароо. Көйгөйлөрдү чечкенге, ошол бейтапка көбүрөөк маалымат бергенге, үйдөгү туугандарына кандай изилдөө өткөрөт, дарысынын терс таасири кандай болот, кандай чечилет ушул терс таасири, ошол адамга жардам бергенге аракет кылам. Бул демек бул бейтап ооругандан баштап айыкканга чейин сиз жанында мындай маалымат берип, колдоп, эгер бир көйгөйлөр боло турган болсо, жардам бере турбайсызбы? Ооба. Эми ар бир адам эмес. Кээ бир адам өзү эле баягы оорусун кабыл алып, өз жардам деле кереги жок да, бирок кээ бирине жардам керек болуп калат да. Маалымат боюнча, психологиялык жагынан жардам керек. Үйдөгү тууган айтып кайталасам, үйдөгү туугандарына кандай жардам керек, балдарына жардам керек. Анын ортосунда стигма, дискриминация деген болот. Ошого кандай жумуштарды, чарбаларды колдонсо болот. Ошо моралдык жардам берет турбайсызбы? Ооба, көбүнчөсү моралдык. Психологиялык, моралдык жардам берет турбайсызбы? Ошо сиз айтып калдыңыз да, стигматизация депчи, анан кийин көбүнчө кандай стигмаларды угасыз сиздин практикаңызда? Бирок буга чейин стигма деген эмне экенин айтып берсеңиз. Стигма деген бул эми баягы адамдын үстүнө бир тамга коюлат да. Көбүнчөсү биздин коомдо жанагы эл эмне дейт деген сөзүбүз бар го, ошого бейтап өзү кургак учук менен ооруп калганда өзүн басымдап баштайт. Ошол дагы стигмага кирет да. Андан тышкары тилекке каршы баягы жанында жашаган туугандары, коом дагы ошол адамды басымдап баштайт. Биринчиден адам өзүн басымдайт, анан кийин туугандары, коом басымдайт. Ошо деген стигма болот, дискриминация болот. Демек, кандай стигматизацияларды сиз жолуктуруп келатасыз? Көбүнчөсү эл билбесин, туугандарым билбесин, кудаларым билбесин, кошуналарым билбесин бул ооруга, бул уят оору. Мен кайдан бул ооруга кабыл алынып калдым, кайдан, эмне үчүн мен ооруп калдым, эмне үчүн мен онкология оорусу менен ооруган жокмун, мисалы ушундай көп болот да. Онкология менен ооруган адамдарды башкалар аяйт, ушундай ооруп калыптыр онкология деп. Кургак учук менен ооруп калса, сөзсүз уятсыз деп эсептелет экен. Мындай көйгөйлөрдүн пайда болуусу эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Эми илгерки заманга, илгерки убакытка алганда баягы кургак учук деген биздин элдин арасында көк жөтөл деп аталчу, Адам жөтөлүп эле, баягы салмагын таштап эле, тамак жебей эле, анан сөзсүз ошо бир үй бүлөдө бир адам ооруса, сөзсүз дагы балдары ооруйт экен, туугандары ооруйт экен, анан баягы тукум куйт деген бир жомок чыккан да. Ошол үчүн элдин баары ошол адамдан качып, ошо үй бүлөдөн качып калган. Ошондон калган окуя окшойт да, мен ушу ойлогонумчу. Менимче, эл арасында мындай бир стигматизация бар да, начар жашаган, социалдык деңгээли төмөн болгон адамдар ооруп калат депчи. Бул да стигматизация. Ооба, бирок мен ойлойм, оору тандабайт да. Кургак учук бул аба аркылуу жуккан оору. Биз баарыбыз дем алабыз, баарыбыз өпкөбүз бар. Ошол үчүн сиз айткандай баягы стигма болуп калды. Сөзсүз баягы кээде начар жашаган адамдар, түрмөдө отурган адамдар, баягы караңгы үйдө, нымдуу үйдө жашаган адамдар ооруйт деп жок. Оору тандабайт экен адамды. Бай деле ооруйт экен, жогорку билими бар болгон адам деле ооруйт, толугу деле айтып кеткендей, арыгы деле, кичинекей баласы деле, кош бойлуу аялдар деле, карысы да, жашы деле. Ушул сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай оор учурлар болгон, бир аз
айтып кете аласың, балким бир үй бүлөдө ушундай стигматизация же дискриминация болгон, аягында эмне болду, кантип жардам бердиңиз, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Ушул маселени дагы азыркы убакытка чейин биз чече албай жатабыз. Баягы стигма деген дагы эле бар. Азыркы учурда эми айтып кетсем эфириңиздин убагын көп алып коем, бирок 5-6 ушундай бир үлгүлөр бар да. Бир бейтабым бар, өзү Бишкек шаарынын тургуну, бирок жанындагы жашаган туугандарын, кошуналарын билбесин деп такыр башка шаарга көчүп кеткен. Ошол жактан өзүнүн ижарага батир алып, эми акчасы бар экен, ошол жактан дарыланып жүрөт. Дагы бир жаш келин бар, үй бүлөсүнөн кайын журту чыгарып салды. Сен ооруп экенсиң, сен бизге жуктурат экенсиң, сенин негизи биз начар үй бүлөдөн алыптырбыз, сенин каның бузук экен, сен бизге кереги жоксуң деп. Ошол келин депрессияга түшүп калып, баягы өзүн жаман сезип, ыйлап, негизи өзүнө кол салганга чейин барганда, ошол келин менен иштеп атып, азыркы учурда ал келин кайта айыл жергезинен бияка Бишкекке келди. Бишкектен кыйналса дагы ошол бияктан дарыланып жүрөт. Айылга барып бир 2 жумага дарысын алат, анан Бишкекке келип Бишкектен баягы дарысын ичип, медсестрага күнүнө салып турат. Айттыңыз го, үй бүлө маселелери депчи, мына күйөөсүнөн мисалы үчүн же болбосо айылынан түшүнбөстүк болуп, сен деген анда мындай оорукчан адам экенсиң деп анан ажырашууга жеткен мындай бир барбы ошондойлор? Болгонбу? Ооба, сөзсүз болгон, дагы эле бар ошол жумуш, бирок ошол проблема дагы эле бар, бирок аны чечкенге аракет кылабыз. Баягы бейтаптан да баары бул жерде палка о двух концах да. Мисалы бейтаптын укугун дагы бузбаганга аракет кылабыз. Башка жагынан баягы инфекционный контроль деген бар, анысы дагы бар. Инфекционный контроль боюнча жана медицина жумуш жагынан боюнча биз сөзсүз санэпидемстанцияны кош керекпиз, баягы кабинет укрепления здоровья деген кош керекпиз, социальный отдел, айылдагы социальный отдел бар, ошону кош керекпиз. Ушундай үй бүлө бар, ушундай адам ооруп атат, жардам керек, кандай бир жеңилдиктер керек деп. Башка жагынан баягы бейтап менин ооруганымды эч кимге айтпагыла, мен буну каалабайм, эч ким билбесин, үйүмө жолобогула дегендер болот. Анан сиз айткандай жанагы үй бүлөлөр болгондо эми баягы халатын кийип алып, баягы сиренабызды иштетип алып, сөзсүз баягы медицина машинени кошуп алып гана барбайбыз да. Жөнөкөй эле туугандай окшоп бир эле машина менен болсо, машинебиз болсо, ал болбосо жөө эле барып, өзүбүз менен тааныштырып, өзүм менен, мисалы мен жалгыз барсам, кээде менин сөзүм өтпөй калса, мен сөзсүз дарыгер менен барамын, бирок жөн эле кийинип эле, эч мындай специальный кийимибиз кийбей эле барып түшүндүрүп айтып беребиз, маалымат беребиз. Кайта эле жана айткандай, предупрежден, значит вооружен деп, келип канчалык көбүрөөк маалымат айтып берсек, ошончолук туугандар түшүнөт окшойт да. Ушул сиз иштеп баштагандан бери ушул тармакта кандайдыр бир өзгөрүү тенденциясы бар? Балким ушул стигма дискриминация азайып баратабы же көбөйүп баратабы? Эми статистиканы биз түзгөн жокпуз, бирок ар кандай кээде карасаң, баягы стигма дискриминация деген төмөндөп баштайт. Кээ бир жерде жогору көтөрүлүп баштайт да. Ар кандайлар болот. Бул ошол стигма дискриминациянын болуп аткан себеби бул көбүнчө менимче бул билимсиздиктен болуп жатат ошондо. Баягы илгертен калган деп айтып атпайм, көк жөтөл, каны бузуку деген, бирок жана өткөн программада айтып кеткен тиркемени коштук, бүт болгон бейтапканаларда, ооруканаларда биз брошюра, баягы плакат, көп эменин баарын көрүп атасыз, ошо сан бюллетень дегендер чыгарабыз. Жакын арада өзүмө ошо кызыктуу болду, Ош базарда радио Узилде кургак учук жөнүндө жакшы чоң маалымат, көп убакытка чейин маалымат айтылып атты да, кандай белгилери болот, дарыланса жукпайт бул оору, кайсы учурда баягы маска колдонуш керек, кайсы учурда адамдан коркунуч жок, жукпайт деген жумуш өткөрүлүп аткан да. Эми бир эле жерде турган жокпуз, баягы кичинекей үй бүлө менен эле иштеген жокпуз да. Коомго дагы барып, коомго дагы ушул маалыматты айтып, азыркы учурда сизге келип атабыз, ушинтип маалыматты айтып берип атабыз. Ушул дискриминация стигмага бир гана ооруган адамдар кабылабы же ооруп бүткөндөн кийин деле
баягы жакшы болуп кетсе дагы алар деле көп убакыттын ичинде баягы кабыл алып жүрүшөбү. Ооруп айыгып кеткен адам өзүн айтып эми өзүнүн басымдап баштайт да, ооруп айыгып кеткенден кийин дагы баягы стигма деген калат экен. Айыгып кеткен адам сөзсүз мына бүгүн дарысы токтоду, сиздин рентгениңиз жакшы болду, сиз айыгып кеттиңиз деп айтканда деле 2 жылга чейин баягы туп кабинет деп аталат, ошол жерде учетто болот. Кайта эле изилдөөсүн өтөт, 2 жылдын ичинде кайталбасын деп жарым жылда 1 жолу рентген өткүлө деп айтат. Мынча убакытта какырыгыңарды тапшыргыла, өзүңөрдү жакшы кармагыла, баягы иммунитетиңизди көтөргүлө деп иштер болот да. Анан бир жөтөлүп калса же сасык тумоо оорусу менен ооруп калганда эле кайта чуркап келишет же телефонго чалышат. Менин телефонумда толтура номерлер бар, бейтаптардын мурунку дарыланып кеткен, дагы эле чалышат. Мен жөтөлүп калдым, мен кайта туберкулез болуп калдым окшойт деп. Анан түшүндүрүп айтып бересиң. Сиз 2 жылдан бери дарыланып бүткөнсүңөр. Азыркы учурда коркпой эле рентгениңерге баргыла, доктурга баргыла, өзүңүздүн белгилериңизди айтып бергиле. Мүмкүн бул жөн эле сасык тумоо. Канча болду ооруп атканыңызга? 2 күн болду. 2 күн ичинде бул кургак учук чыкпайт да. Ошол үчүн баягы спокойствие деп айтабыз да. Эмоцияга алынбай, дарыгерге сөз баргыла деп айтабыз. Бул эми бейтаптар тарабынан экен да, анан кийин туугандары жагынан мындай поддержка болуп, анан кийин ошонусу коркуу сезиминен айрылабы же кандай, ошол туугандары тарабынан кандай жардам керек экен, ошону айтыңызчы. Ошо туугандарынын менен көбүнчөсү иш өткөрүш керек да. Ошого туугандар менен иштегенге көбүнчөрөөк аракет кылам. Кургак учук менен ооруган адам жанында туугандары ошол убакытта ооруп калбайт да. Кээ бирөөнүкү 2-3 айдан кийин билинет, кээ бирөөнүкү жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин деле. Анан баягы айтып кеткен эле сөздөр, иммунитетиңерди көтөргүлө, баягы хронический ооруңарды айыгып эми доктурдун көзөмөлүндө болгула деп айтабыз да. Ооруп калган адамга сөзсүз ошо туугандардын жардамы көбүрөөк керек экен да. Баягы бир туугандары карабай кетет, жубайы, күйөөсү, аялы карабай кетет. Ошондон баягы бейтап аябай кыйналат. Ооба, көп ошондой. Менин билишим боюнча бул стигма дискриминацияга бир гана туугандар тарабынан эмес, дарыгерлер тарабынан деле болгон учурлар бар да. Ошол учурларда сиздер кандай чара көрөсүздөр? Ал үчүн деле баягы маалымат, сиз айткандай туура, сурооңуз да аябай жакшы болду. Кээде бейтаптар нааразы болушот да. Мисалы, бейтапканага келсем, баягы медайым болобу же врач болобу, ай сен туберкулезсуң, ал жака туруп тур деп элдин көзүнчө айтып салат дейт. Ооба. Ошол жанымда турган элдин баары эле мени карагандай эле болуп калат, анан кийин кезектен кетип калам дейт. Анан баягы тиркемеге кайрылыңыз, баягы бейтапканын главврачына барып айтабыз, ушундай орой мамиле болду бул бейтапка. Эми бул туура эмес окшойт, ошол бир чогулуш болгондо сөзсүз иш өткөрөлү, бир маалымат берели деп жумуш өткөрөбүз. Мисалы үчүн ошо медайым же болбосо дарыгер тарабынан орой мамилеге көп болсо, бейтап эгер сиздер айтыңыздар да, тиги тиркемеде, мобилдик тиркемеде укугу бар депчи, бөлүмүндөчү. Ошол укугун өзү билсе, мисалы үчүн бейтап, ошол жерде жазылуу да эми мындай кадамдарды кылсаңар болот, өзүңөрдү коргосоңор болот депчи. Алар өз алдынча өзүн коргоо үчүн бир аракет кылса болобу? Ооба, болот. Ошол эле главврачка барып, арыз жазса, мага ушундай медицина кызматкер орой мамиле жасады деп, же баягы анонимный кабинет, азыр көп эле коомдун ичинде көп эле баягы НПО бар, көп жыйынтыгы болот да, демек. Ошол эфирден пайдаланып мен дагы айтып кетсем деген элем да, биз дарыгерлер көп учурда чындыгында баягы биз өзүбүздүн сөзүбүзгө байкабай бейтаптарга диагноз аркылуу кайрылат экенбиз да. Сиз айткандай эле же туберкулез же болосу, булунда ташы бар экен же мындай депчи. Бирок бизге билинбеген менен бирок бейтаптарга абдан катуу тийген учурлар дагы көп болот экен. Баягы сиз айткандай, сиз айттыңыз го, баягы кээ бир дарыгерлер сен туберкулез тиги жакка отур дегенде, анда жерге кирип кеткенге чейин даяр болуп калса керек деп ойлойм да бейтаптар. Өзгөчө баягы мектепте окуп жүргөн балдар кээде
мугалими ошо балдардын көзүнчө ошо баланы айтып коет экен, ушул бала туберкулез менен ооруп калды деп. Баягы родительский чат деген бар же ошол жака жазылып калат. Бүгүн баарыңар проба мантуу өтөсүңөр. Биздин классыбызда ушундай бир бала же кыз туберкулез оорусу менен ата энеси ооруйт экен деп. Баягы ата эненин баары ызы чуу кылат. Сөзсүз баягы өйдө бир жогорку кеңешке чейин арыз жазгандар бар. Ушундай мектепте ушундай бала бар экен, биздин бала эмне үчүн биздин балдар менен чогуу окуйт. Же ошол эле бала бакчада ушундай көп окуялар болгондо кайта эле маалымат менен эле биз жардам бере алабыз. Демир эже, мен дагы бир суроом бар эле. Жанагы ошол стигма, дискриминация боюнча баягы сиз маалымат беребиз деп айттыңыз. Дарыгерлерге, туугандарына ушул ооруп бүткөндөн кийин деле биз маалымат беребиз деп айттыңыз. Ошо атайын тренингдер болобу? Бул туугандаргабы, ооруп бүткөн бейтаптаргабы же дарыгерлерге мындай толук түрдө маалымат берүү боюнчачы? Сабак сыяктуу. Ооба, мен эми бул орунда мен жалгыз эмесмин да. Сөзсүз ар бир айылда дарыгер бар, группа семейных врачей бар. Менин жанымда башка адистер бар. Баягы тиркемени киргизгенбиз. Жумушту жалгыз эле аткарып мен айта албайм да, мен баатырмын, мен жалгыз эле ушунун баарын жасайм деп. Жок, көп эле жерден биз бул жумушту маалымат бергенге аракет кылабыз да, көбүрөөк маалымат алсын биздин коомубуз, биздин элибиз деп. Демиришке келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми эфирибиздин аягында биздин элибизге каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Сизге дагы рахмат. Анан баягы элим айтып кеткеним сөзүм, оорубаңыздар, аман болуңуздар, кургак күчүк менен ооруган адамдарды коркпоңуздар. Ошол жаныңызда ошо ооруп калган адам болсо, жардам бергенге сизден суранам да. Поддержка деген сөзсүз болуш керек экен. Рахмат келгениңизге. Анда эмесе кийинки программада бул теманы биз улантабыз. Кандай бейтап, кандай стигмаларга дуушар болду деген теманы улантабыз. Эскерте кетсек, бүгүнкү эки дарыгер берүүсүндө биздин коногубуз кейс менеджер Дамира болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.